Elдин талабы президент кетсин, партиялык шайлоо жоюлсун деген талап болду. Президентти экс-президент бергенге дагы каршы болду. Бирок мен бардык ударды өзүмө алып, экс-президент деген наам берип указга кол койдум. Анткен себебим бизде 30 жылдан бери bir dagы экс-президентибиз жок, өзүңүздөр билесиздер. Экөөнү кубалап ийгенбиз, бирөөнүн экисин алып туруп түрмөгө тыкканбыз. Анан эгерде бу Сооронбай Шариповичти дагы кубалап ийсек, же болбосо түрмөгө тыксак, анда мындан кийин деле ушундай терс көрүнүштөр улана берет беле деген ой келип туруп, атайлап ырым кылып, мындан ары ушу бийлик мыйзамдуу жолу менен, шайлоолор жолу менен, элдин чыныгы жүрөгүнөн чыккан добушу менен бийлик алмашып турсун деген ырым менен ошо экс-президент деген наамын бердик. Мынакей бардык условиялары бар экс-президент пайда болду. Шайлоолор мындан ары эч кандай административдик ресурс колдонулбайт, сатып алуу, сатуулар болбойт. Эгерде сатып алып аткан болсо добушун булар мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзамда так жазылып өткөн, азыр бүгүнкү күндө биздин действующий мыйзамыбыз бар. 2,5 жылга чейин соттолуп кетет. Сатып алган дагы, сатып аткан адам да кармалса. Ошондуктан бардык жерлердеги күч структураларынын кызматкерлерине биз команда беребиз. Шайлоодо ушул жагына өтө катуу карагыла деп, айыл өкмөттөргө да команда беребиз. Мындан ары элдин жүрөгү кайсы партияны каалайт, кайсы кандидатты президенттикке каалайт, только ушул жол менен гана өтөт. Парламенттик шайлоону эмне үчүн жылдырдык? Эл партиялык системадан кетели деп, партиялык шайлоону токтотолу деп бийлик алмашып атса, анан кайра эле ошол баякы эле партиялык система менен шайлоого барсак, бүгүнкү шайлоо комиссиясы менен шайлоого барсак кандай болот деп ойлонуп туруп, 1-июнга чейин жылдырып тура турган мыйзам кабыл алып, 3 окуудан мен кол койдум, күчүнө кирди. Бул дагы толук мыйзамдын негизинде болду, жылдырылды. Анткени конституциялык реформаларга барып, системаны, башкаруу системабызды алмаштырып алып туруп, андан кийин анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик. Президенттик шайлоо менен азыркы бүгүнкү конституциянын нормалары менен 10 январга белгиленген. Бул сөзсүз түрдө өтөт. Бул толук легитимдүү, эч кандай кыйшаюусуз өтүш керек. Бүт дүйнөлүк коомчулук тааныш керек муну. И тааныйт. Анткени бүгүн конституциябыз бар, парламентибиз бар, өкмөтүбүз бар, бардыгы иштеп турат. 3 ноябрга карата бир күндө коронавирус жугузуп алгандардын саны 400 киши болду. Март айынан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 60.279 адамды түздү. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда вирустан акыркы бир суткада дагы 4 киши каза тапты. Алардын экөө Бишкекте, экөө Баткенде. Марттан бери вирустун курмандыктары расмий эсеп боюнча 1159га жетти. Вирус эң көп башкала Бишкекте, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында тарап жатат. Бир сутка ичинде 547 киши сакайып чыкты. Жалпы бул оорудан айыккандар 51.288 адамды түздү. Бүгүн 3 ноябрда Бишкек шаардык сотунда Камчы Көлбаевдин бөгөт чарасын кароо боюнча сот жараяны токтотулду. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз катчысы кабарлады. Анын айтымында буга Көлбаевдин жактоочусуна шаардык сотко берген арызын кайра кайтарып алышы негиз болгон. Жактоочу тарабынан шаардык сотко берилген арыз артка кайтарылып алгандыктан бул ишти кароо токтотулду. Демек буга чейинки инстанциянын чечими күчүндө калды деп билдирди катчы. Камчы Көлбаевдин башкаргоо чарасы кечээ 2 ноябрда Бишкек шаардык сотунда каралмак. Бирок Көлбаев алынып келинген эмес жана сот бүгүнкүгө калган. Эске салсак, 1-май райондук соттун чечими менен Көлбаев атайы кызматтын тергөө абагына камалган. Көлбаевдин адвокаттары райондук соттун бул чечимине каршы арызданып, шаардык сотко кайрылышкан.
Кыргызгидромет борбору аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Маалыматка ылайык 8 ноябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Жалал Абад, Талас облустарынын тоолуу райондоруна кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы дээрлик өзгөрүлбөйт. Ал эми 9 ноябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. 9 ноябрда күндүз Чүй, Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Талас, Ысык көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар. Мен кече кичине жан ачышкандан айтылып кетип атат да, субханалла, качан бир мындай кыймылдап баштайсыңар я. Куу элечи, артынан куудуруп эле. Көңгөсүңөр да айдама болуп алыпчы, айдама. Чиновниктер. Качан бир мындай кыймылдайсыңар я. Эл үчүн качан бир мындай басып баштайсыңар, качан бир кыймыл аракетке келесиңер. Тияққа киргенде эле башкача болуп каласыңар да, креслого отурганда элечи, жанагы жумшак креслого отурганда эле астыңда жайнаган телефонду көргөндө эле көзүңөр бусулуп эле башкача болуп каласыңар да. Сиздин улам көзүңөр чукуп туруш керек экен бат-баттанчы. Моякта карапайым эл кыйналып атат. Түшүнөсүңөрбү? Тек көргөзөйүнбү, баарыңарды жетелеп алып жүргүлө эртең тетиги. Кечинде мага Дордой жактан чалды. Балдар чалды, Дордойдон чалып алып, Бакабайке, моякта бир эжекебиз үстүндө крышасы жок, квартирасынын үстүндө крышасы жок. Үйдө жашап атат. 4 баласы менен ушулга бир жардам береличи деп чалды мага кечинде. Мирлан деген бала, тоңдук, мекенчил бала. Бакабайке, мону эмне Лалафодон бирдеме издеп таап алдым дейт, ошонучу. Чиновниктер, тургула, кыймылдагыла, эрте тургула. Жумушка эрте чыгып, бу элдин маселесин чечкиле. Жата бербейиниң, жан баштап. Жаттыңарга 30 жыл жан баштап. Элдин ырыскысын ичип кеп, чиновник бол, костюм шымды кийип ал, блатнойсуңар да галстук тагынып алып эне. Мен мына жастым, маселелерди жастым мына. Көргөзөйүнбү мына? Мына маселелерди жастым мен. Жайнаган маселе бар менде. 18-20 болгону калды азыр. Şu 20 маселени мен чечишим керекпи? Я. Силер чечишиңер керек болчу. Мен ошо жака эле жетти чеч, элдин маселесин чечип, элдин көйгөйүн чечишиңер керек болчу. Жатасыңар жан баштап. Садыр Жапаров деген 6 жарымда уже больницага барып, жана баланы көрүп, зиярат кылып, кече Баткенге кетип калды. 6 жарымда жумушта, жумуш орунда жүрөт. Сен канчада барасың жумушка, айтчы? Көзүңдү ушалап, бетиңди жууп, тишиңди жууп, анан алдыгы челейген курсаң тойгусуп, жумушка жеткиче канча болот? Ойлон ошону, ойлон. Har bir структурага кишилерди коюп коебуз. Силерди жазып турат ошол. Мо 8:30-да келди, мо 9:30-да келди, мо 10:45-те келди деп har бириңерди жазып турат. Элдин жинин кашайтпагыла көпчү. Иштегиле, чыккыла да иштегиле. Жатасыңар жан баштап. Элди көзөмөлдөгөн кыймыл ачылган, билесиңерби? Har бириңерге жетебиз биз. Мо Бишкекке мэрияга отурду, Балбак Төлөбаев. Барабыз, сага бүгүн барабыз, күтүп тур мени. Мен барам, ошол жакта жолугуп, убакыт бөлөсүң мага. Элди көзөмөл келди. Эл карайт эми үстүңөрдөн. Жана ичинде коррупционный схемаларды жой. Эң коррумпированный орган Бишкек мэриясы. Бүтүндөй коррупционерлер, тепкен машинелерин карачы. Жашаган үйлөрүн карачы. Az барып туруп, мэрияга барып туруп, мен машинелерди тартайм эшиктин астында. Турган машинелерди. Кандай килейген
даңқайған жиптер тұрады. Мояқта елді темсел етіп, миграцияға тығып қойып, кредитке тығып қойғанан, сілер даңқайған машинелерді миніп жүресіңер. Жаным ашыйты, түніменен балдар чалып шықты. Байкем, о дордойды,